Балыкчы Токой чарбасына караштуу Көкмойнок Токой бөлүмүнүн Сарыбулак участагында жерлерди коруу иштери жүргүзүлүүдө. Андагы Көкмойнок Токой бөлүмүнүн 70 гектар жер аянтына тез өсүүчү бак-дарактар отургузулган. 2022-жылы тегилген ак жана көк теректердин өсүшү жакшы экенин баамдаган токойчулардын коруу иштерин жүргүзүлгөндүгүнүн бирден бир себеби Токой чарбасын сактоо жана аларды мал жандыктардан коргоо болуп саналат. Бүгүнкү күнгө чейин 70 гектар жер тез өсүүчү бак-дарактар отургузулган. Аталган жер участкасын коруп атканыбыздын себеби бул мал жандыктары кирип ушул көчөттөрүбүзгө кокустук жаратып коюп атат да, сындырып же жеп деген сыяктуу. Биз турган жерге азыр 2022-жылы отургузулган терек көчөттөрү бүгүнкү күндө ошол өзүңөр көрүп тургандай 1,5-2 метрге чукул уже өсүш берди. Бизде суунун түшүшү, тоодон түшүшү кичине мөңгүгө жараша болот да, климатка жараша болот. Мисалы, күндүн жылуу кезинде где-то кээ бирде майдын аяктары июндун баштарында түшүп калат. Могу аталган көчөттөр биз турган участка ушул 14-июнда тигилген көчөттөр да. Мунун өнүмдүүлүгү биз ошол февраль айларында казып туруп, холодильный камерага киргизип коебуз дагы, аны сактап туруп, анан суу түшкөндөн кийин ошол июндун 14-үндө отургузганбыз. Аталган жерге теректен сырткары талдардын 2 түрү, ошондой эле кара жыгач отургузулуп, учурда өсүшү боюнча жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп турган чагы. Бул боюнча балыкчы Токой чарбасы жыл сайын инвентаризация жүргүзүп келишет. Бүгүнкү күндө бардыгы ошо терек плантациясынын жалпы аянты 70 гектар түзөт. Бул көчөттөр болсо деген бүгүнкү күндө өнүмдүүлүгү абдан жакшы. Деңгээл бийиктик болгон күндө дагы өнүмдүүлүк жакшы берип атат. Бирок прирост кичине мындай азыраак да, аябай өтө бийик болуп кете элек. Көчөттөрдү болсо деген биз өзүбүз өстүрөбүз. Бул көчөттөрдү биз деген өзүбүз черенковать этип даярдайбыз. Черенокторду биз уже март айлары менен баштайбыз. Жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча мамлекет тарабынан атайын каражат бөлүнгөн. Алдыда дагы 40 гектар жерге дагы башка түрдөгү көчөттөрдү отургузуу пландалууда. Биз азыр ушул жалпы жамаатыбыз менен бардык токойчулар ушул өзүбүздүн Сарыбулак участкабызды коруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Иштеп атканыбызга 1 айдан ашты. Кышка карабай, чилдеге карабай ушундай активдүү бардыгыбыз тең иштеп, ушу жаратылышты коргоо максатында жашылдандыруу, токой аянтчыларын көбөйтүү, ушу токойлорго көп көңүл бурганыбыз үчүн, жакшы көргөнүбүз үчүн анан ушул токойчулар, токойлорду коруп иштеп жүрөбүз. Учурда балыкчы Токой чарбасы берилген иш пландарды так аткарып, алдыдагы жазгы иштерге даярдык көрүшүүдө.